Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Abdullah ibn Mas'ud rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: La hasede illa fitneteyn. Raculun atahullahu malen fasallatu ala halakatihi fil haq. Ve raculun atahullahu hikmeten fehuve yaqdi biha ve yu'allimuha. Körel bastı kılıuga bolboyt. Bir gana, iki gana uçurda gana bolot deydi. Körel bastı kıluu biröөнүн жетишкендиктерине körel bastı kılıp аны жек көрүү. Körel bastı kılуу biröөнүн ийгилигине кубанбастан аны жек көрүү. Ошондой жек көрүүлөр биздин динибизде эч качан туура келбейт. Балким biröөнүн ийгилигине кубанып, ага дагы да ийгилик каалап, дуа кылуу бул биздин динибиздеги жакшы амалдардын бири. Жүрөгүбүздү кенен кылсак, албетте баардык жетишкендикке баарыбыз жетебиз. Ал эми көрө албастык эки гана учурда болот дейт. Анын бирөөсү Аллах Таалам бир кишиге байлык берип, аны жакшылык жолго сарптап, жакшылык иштерге сарптаган болсо, мен да ошондой бай болоюн, ошондой жакшы иштерди кылайын, ошол сыяктуу садакаларды берейин, ошол сыяктуу бирөөлөрдүн бейбечаралардын колунан жетелейин деп жакшы ниетте көрө албастык кылган болсоңуз, анда албетте бул болот. Албетте бул жердин негизги нерсе ага да ошол жакшылыкты дагы да арта берсин деп каалооңуз зарыл болот. Экинчиси болсо, бир адамга илим берилип, ал чоң илимдүү аалым даражага жетип, ошо менен өкүм кылып, ошо менен бирөөлөрдү окутуп, бирөөлөргө сабак берип, пайдасы тийип жаткан болсо, мен да ошондой аалым болоюн, мен да ошондой илимдүү болоюн, мен да ошондой жетишкендиктерге жетип, мен да бирөөлөргө жакшылыктарды үйрөтөйүн деген ниет менен жана ал да ошондой ийгилиги дагы да артып, дагы да бирөөлөргө пайдасы тие берсин деп ниет кылган болсоңуз, албетте буларга шариятыбызда уруксат берилет. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашообузда биздин жүрөгүбүздөн тынчтык кеткени, жашообуздан бир рахаттын кеткени, жүрөгүбүздө кайгы капа пайда болгону, күнүбүздүн ийгиликсиз тапканыбыздын берекесиз болуп жатканы, бунун баары ушул көрө албастыктардагы бир себеп болуп калат. Бирөөнү көрө албастык кылып, анын табып жаткан ишине, анын байлыгына, жашоосуна көз артып, ага суктанып, ага бир жүрөгүңүздө жек көрүү пайда болуп, неге мен мындай кыла албайм деп өзүңүздү жаман көрүп, өзүңүздү жемелеп жүрүп, ошондой кайгы капага түшүп болосуз. Жок тууганым. Сиз бүгүн көңүлүңүздү кенен кылыңыз. Аллах Таалага таяныңыз. Мага жардам берүүчү жалгыз Аллах. Аллах Тааланын казынасы кенен. Ага бергенди мага да берет. Аллахым ага да бер, ага жакшылык бер, дагы да арттырып бер. Анын артынан мага да бер. Мен да ошол ийгиликке жетейин. Мен дагы жүрөгүмдө дайыма бирөөгө пайдам тийсин, бирөөгө жакшы сөз айтайын, бирөөлөрдү кубантайын деп жакшы ниет кылган болсоңуз, албетте Аллах Таалам сизге чоң ийгиликтерди жана жүрөгүңүзгө тынчтык, жашооңузга бакыт берет. Алхамдулиллахи раббил аламин.